Kardeşlerim, bugün bize atayın transporttor var. Mekteplерге barıp kelgen, mektep okуучуларын алып барган, алып келген. Эми биз билимге албетте жан үрүп, ошого аракет кылышыбыз керек да. Себеби илимсиз болбойт. Эмне болбосун? Илим. Кайсы өлкөнү карасаңыз, тарыхында илим бар да. Артында китеп окуу турат, жашырынып. Себеби бул мусулман же мусулман эмес деп эле Кудай Таала бир нерсени байлап коюп туруп, ошол нерсени кылса, ал нерсеге жете берет экен. Бул илим экен, урматтуу мекендеш. Капырында карасаңыз да, мусулманды ким буддистинде карасаңыз, илим эле алсал күчтүү. Кээде мусулманды алып барып коет. Ошондон кийин илимге сөз аракет кылышыбыз керек. Японияда бир мисал, атайын бизде трансформатор бар, айткандай, транспортто барып алып келет. Бир поезд, каттаган поездде, Хоккайдо аялдамасына чейин барып, 3 жыл барып келип каттайт экен. Неге? Бир эле кыз үчүн. Болбосо жаап коюш керек. Жабыш керек, бирок 3 жыл күтөт. Эмнеге? Ошол кызды барып, мектепке барып алып келиш үчүн. Ошондон экен биз илимге маани беришибиз керек. Башка өлкөлөрдүн бир туура эмес жактарын эмес, туура жактан үлгү алышыбыз керек. Албетте Россия барган учурда кафели жакшы, мындай жакшы, алып келип Кыргызстан кылганыбыз жакшы. Ал орустардыкы экен деп кылбай койгон жерибиз жок. Ошондой экен илим жагатын дагы, илим багытын дагы алышыбыз керек.